Аксай айылында Тажикстандын куралдуу кол салуусунан улам жеке турак жайлардан сырткары мектеп, бала бакча, ФАП өңдүү социалдык объектилерде өрттөлгөн. Айылдагы окуучулар учурда онлайн окушат. Өкмөткө да рахмат. Бүгүнкү күндө жакшыраак, тезирээк, сапаттуу кылып бүгүнкү күндө мектеп бүтүрүп берсе, эртерээк башка жакта жүргөн, кыйналып жүргөн айылдаштарыбыз кайтып келет эми бардыгы. Мына Кудайга шүгүр үйлөр бүтүп калды. Эми үйлөр бүткөн менен мектептин проблемасы болуп атат бүгүнкү күндө. Ошол мектеп бүтүп калса, кайра эле кайтып келет го дейм. Пайдыбалдын курулушу башталган бул жерде бөбөктөр үчүн заманбап 2 кабаттан турган бала бакча түшөт. Имарат Аксай айылында жайгашкан. Бул бала бакчанын жанына 275 орунду мектептин курулушу да мерчемделген. 75 орунду бала бакчанын курулушу башталды. Жалпысы Аристен 10 объект курулат. 10 объект деген бул 6 мектеп, 3 бала бакча жана 1 ФАП курулат. 420 үй турак жай курулуп атат. Бүгүнкү күндө 420 үйдөн 360 үйдү бүтүрдүк. Чек арадагы жабыртаткан айылдарда социалдык объектилердин курулушу жүрүп жатса, жеке турак үйлөрдүн курулушу дээрлик аяктап калган. Апрель айында үйлөрдүн баары ээлерине тапшырылат. 422 үйдүн 4 капиталдык ремонт, 418 үйлөр курулуп бүтөр алдында турат. Ушу 1 апрелге бардыгына элге тапшырып беребиз деген бир кийин башталып калган бир 10 үй бар. Аны 15 апрелгече бүтүрүп беребиз. Негизи 1 апрелге бардык үйлөрдү киргизип беребиз. Белгилеп өтсөк, Баткен облусунда Тажикстандын куралдуу кол салуусунан 600дөн ашуун имарат өрттөлгөн болсо, алардын ичинен 10дон ашууну мектеп, бала бакча жана ФАП сыяктуу социалдык объектилер болгон.